Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз Республикасынын Конституциясы. Бийлик мыйзамдарды кабыл алат. Башкача айтканда, бузууга болбой турган нормаларды орнотот. Мыйзам бул жүрүш-туруштун мамлекет тарабынан орнотулган жалпыга бирдей милдеттүү нормасы. Мыйзамдар адамдардын тетири мүнөздөгү шыктарына эркиндик бербей, тески салып туруу үчүн, мыйзамды буза турган өз жорук жосундары үчүн, ал адамдардын жаза алуудан коркуп турушу үчүн да кабыл алынат. 1936 жылы 25 ноябрда Москвада СССРдин Советтеринин 8 съезди ачылып, 5 декабрда Конституция кабыл алынган. Конституциянын долбоорун жалпы элдик талкуулоо 5,5 айга созулуп, ага официалдуу маалыматтар боюнча 75 миллион адам катышкан. 1937 жылы март айында болуп өткөн Кыргыз СССРинин Советтеринин чукул чакырылган 5 съезди анын редакциялык комиссиясы тарабынан сунуш кылынган варианты талкууланды жана Кыргыз СССРинин негизги мыйзамы Конституциясы кабыл алынган. 1977 жылдын 7 октябрында СССРдин, ал эми 1978 жылы 20 апрелинде Кыргыз СССРинин жаңы Конституциясы кабыл алынган. 1993 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде жаңы Конституция кабыл алынган. Бул күн жалпы элдик майрам, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнү деп жарыяланган. Конституция боюнча мамлекеттик бийлик, мыйзам чыгаруучу бийликти Жогорку Кеңеш, аткаруучу бийликти өкмөт жана жергиликтүү башкаруу органдары, сот бийлигин Конституциялык сот, Жогорку сот, арбитраж соту, жергиликтүү жана башка соттор жүргүзүп ишке ашырат. 2010 жылдын 27 июнунда, 2016 жылдын 28 декабрында Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр киргизилген. Кыргыз Республикасынын элинин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоп, социалдык адилеттикке, экономикалык бакубатчылыкка, билимге, илимге, руханий өнүгүүгө умтулуп, элдин эркиндиги үчүн курман болгон баатырларды эсте сактап, азыркы жана келечек муундардын алдында мекен үчүн жоопкерчиликти түшүнүп, 2021 жылдын 10 апрелиндеги референдумга ылайык Конституция кабыл алынды.